Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жантөре Сатыбалдиевдин Баткен облусу боюнча иш сапарынын алкагында Көктала, Пүлгөн жана Белсөгөт бөжөй унаа жолдорунун курулушунун жүрүшү менен таанышып чыкты. Иш жүзүндө Белсөгөт бөжөй унаа жолдорунун 70% аяктап, калганы бүткөрүлөр алдында турат. 14 чакырымга созулган бул жолдун жалпы наркы 64 миллион сом. Ошондой эле бөжөй айылынын 14 миллион 500 миң сомго 14 километр, 500 метр электр зымдары орнотулгандыгы маалым болду. Премьер-министр Баткен районунун бөжөй айылынын жашоочулары менен жолугушуу учурунда облустун социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык маселелери боюнча өкмөттүн тапшырмасы кандай деңгээлде аткарылып жатканын өз көзү менен көргөнү келгенин айтты. Анан экинчиден биринчиден мына курулушчуларга чоң ыраазычылык билдирем өзүмдүн атыман, өкмөттүн толук мүчөлөрүнүн атынан, транспорт министрлигине чоң ыраазычылык билдирем. Ушул жерге курган жана Империал групптун куруучуларынын баарына рахмат айтам. Энергетиктерге, мына энергетика министрлиги, өнөр жай министрлиги, анын Север Ош электрокомпанияга чоң ыраазычылык билдирем, жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирем. Эми бул көз коркок кол батыр деп жакшы иш кылыптыр. Буларга сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан дагы ыраазычылык билдирип, дайыма ушундай биз Кыргызстандын көз карандысын сөзсүз түрдө сакташыбыз керек. Премьер-министр Жантөре Сатыбалдиевдин Баткен облусу боюнча жумуш сапары Айдеркен сымап комбинатында улантылды. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн саясий туруктуулук башкы ролду ээлерин комбинатты кен чыгаруу жаратылышка зыян алып келет деген пикир айрым бир кызыктар адамдар экендигин баса белгилеп өттү. Комбинат кызматкерлери мындай көрүнүштөрдөн алыстыгын билдирип өтүштү. Алтын казып аткан жерлерде элдер чыгып бизге өмүрүбүзгө зыян болуп атат, экология бузулуп атат деп. Силер элге журтка айтсаңар, комбинат шаардын ичинде турат, шахта шаардын ичинде турат. Кандай зыян тийип атат сиздерге? Пайдасы барбы же ушунчалык эле зыян болуп атат? Пайдасы бар. Мен сүйлөп коем. Мисалы үчүн мына менин чоң атам ушу 39-40-жылы ушу жерде иштегенде, шахта эми ачылганда 78ге кирип өттү. Мисалы үчүн да 78ге кирип өттү. А мен өзүм 9 жыл шахтада заводдо иштедим. Эч кандай мисалы үчүн зыяны жок. Балдарыбыз баардыгы эле мындай илимдүү, спортсмен. Андан соң премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев кыргыз-өзбек чек ара тилкесиндеги Кадамжай районунун Бел заставасында болуп, чек арачылардын турмуш шарты менен таанышты. Өкмөт башчыга чек араны кайтарууга штаттык мөөнөттө ишке ашып жаткандыгын жана акыркы бир суткада эч кандай мыйзам бузуулар болбогондугун баяндашты. Ошондой эле чек арачылардын айтымында эмгек маянынын жогорулошу дагы мыкты иштөөгө түрткү болууда. Контракттер каттасыңар. Ошол жергиликтүүсүңөрбү? Айлыгыңар канча болуп калды? Айда 10 Андан соң өкмөт башчынын иш сапары Кызылкая шаарындагы төрөт үйүндөгү оңдоо иштеринин жүрүшүн көрүү менен уланды. Аталган төрөт үйү 1956-жылы курулган жана бир да жолдук капиталдык ремонттон өткөн эмес. Бул жерде бир жылда 5000 ымыркай жарык дүйнөгө келет. Төрөт үйүнүн учурундагы абалы менен таанышып чыккан өкмөт башчы оңдоо түзөө иштерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүткөрүлүшү жөнүндө тапшырма берди. Белгилей кетсек, Кызылкая төрөт үйүнүн капиталдык ремонттоо үчүн марафон өткөрүлүп, 5 миллион сом акча чогулган. Анын ичинен 1 миллион сом Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин резервдик фондунан бөлүнсө, Кызылкая шаарынын мэриясынан 2 миллион сом бөлүнгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облустук ыйгарым укуктун өкүлү Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кытай эл республикасынын Сууардагы эл курултайынын төрага орун басары жана Кызыл Суу облусунун губернаторлорун кабыл алды. Жолугушуу учурунда эки элдин достугу мындан ары да чыңалып, мамлекет үчүн пайдалуу иш-аракеттерди биргеликте чогуу ишке ашырууну улантарын баса белгилешти. Сначала выражаю большую благодарность за ваш теплый прием. Еще раз благодарю вас, уважаемый господин губернатор и уважаемые ваши коллеги. Эки элдин достугунун негизинде кытайлык ишкерлер тарабынан 14-августтан 16-августка чейин Ошто айыл чарба жармакеси уюштурулган. 9-августтан тарта Ош шаарындагы достук өткөрмө көзөмөл пункту жана Баткен облусунун Кадамжай району аркылуу өтүүчү чек ара бекеттери Өзбекстан мамлекети тарабынан жабылды. Чек арадан Өзбекстандын тургуну Кыргызстанда калгандарга жана кыргыз жарандары Өзбекстанда калгандарга өтүүгө уруксат бар.
Бул тууралуу чек ара кызмат Зардалынын маалымат башкармалыгы билдирди. Үстүбүздө жылдын 9-августунан баштап Достук автодорожный өткөрүү пунктунда чектөөлөр киргизилди. Мамлекеттик чек арадан өтүү үчүн телеграмма, тойлорго, маарекелерге чакыруу каттары же болбосо авиабилети болсо өткөрүлөт. Ал эми 12-августтан баштап Баткен облусундагы Кадамжай автодорожный өткөрүү пунктунда да чектөөлөр киргизилди. Мамлекеттик чек арадан өтүүгө телеграмма, чакыруу каттар болсо же расмий делегациянын курамында мекенинен кайра келе жаткан болсо өтүүгө укугу бар. Келген маалымат боюнча өткөрүү пункттарындагы чектөөлөр Өзбекстан тараптан белгисиз убакытка киргизилди жана Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу. Для граждан Кыргызстана и Узбекистана введены узбекской стороной в связи с празднованием Дня независимости Узбекистана. Өзбекстандын маалыматтарына ылайык Кыргызстан менен Өзбекстан жарандары үчүн Достук жана Кадамжай өткөрмө пункттарынын белгисиз убакытка 1-сентябрь Өзбекстандын эгемендүү күнүнө карата байланыштырышкан. Ал эми башка өлкөлөрдүн жарандары аталган өткөрмө пункттар аркылуу өтүүгө чектөөлөр киргизилген эмес. Ош шаарындагы соода түйүнөрдө сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн сапатын текшерүү бүгүн да уланды. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн монополияга каршы жөнгө салык кызматы тарабынан уюштурулган 2 күндүк текшерүүнүн негизги максаты шаардагы дүкөндөрдө сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн сапатын көзөмөлдөп текшерүүдөн өткөзүү болуп саналат. Бизге эмне максат алып атат? Бул максатта биздин шаарыбыздын тургундарынын ден соолугу дагы эгерде убакытча өткөн товарларды колдонуп ооруп калса, алар канча деген дары-дармек акчасы кетет, убактысы кетет, бюллетень акча кетет. Биз ошону алып, алдын алып, магазиндердеги бүт эң негизги күндөлүк колдонуп аткан товарларга болгон убактысы өтүп кеткен товарларды бир сыйра карап чыгып аткан. Шаардагы соода дүкөндөрүнүн биринде Ошто даярдалуучу нанды текшерип көрүштү. Натыйжада бөлкө нандын сапатсыз экени аныкталды. Мына ушул употребление кылса болот, камыр болот мына. Нан эмес. Кайра алгансыздар? Домбута. Давайте претензияларды бергиле, номдарын кайтаргыла. Рейдтин жүрүшүндө колдонууга жараксыз деп табылган азык-түлүктөр жана башка кемчиликтер аныкталып, сатуучуларга тийиштүү кеңештер берилди. Көрсөтүлгөн мөөнөт өтүп кетсе да, соода түйүндөрүндө турган азык-түлүктөр үчүн текшерүүчүлөр тарабынан акт түзүлдү. Телекөрсөтүүлөрдүн немесинен бир кайрылып кетким келет. Биздин Ош шаарында ушул соода тармагында иштеп жаткан биздин жарандар. Ошол күндө мүмкүн болсо күндө ошо өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөрдөгү баягы азык-түлүктөрдүн айрыкча тез мындай өзүнүн сапатын жогото турган азык-түлүктөрдүн ушул срокторун, мөөнөттөрүн карап турушубуз керек. Анткени дегенде бүгүнкү азыркы учурдагы аба ырайынын абдан ысыктыгы ушул тез өзүнүн сапатын жогото турган товарлардын немесин жоготуп коет. Ошондуктан бизге биринчи кезекте биздин шаарыбыздын ден соолугу керек. Текшерүүчүлөр эс сатуучу дүкөндөрдүн абалын да текшерип чыгышты. Рейдтин жүрүшүндө көзөмөлдөн өткөн дүкөндөрдөн да бир катар кемчиликтер табылды. Бул азыр павильонго биз акт түзөбүз, устроение этиш керек. Биринчиден эскертүү беребиз, эгерде дагы ушул кайталана турган болсо, анда административдик чара колдонууга туура келет. Ош шаардык мэриясы монополияга каршы агенттигинин кызматы жана санитария эпидемиология кызматынын кызматкерлери мындан ары да сатуучулар жана алуучулардын укугун коргоо максатында рейдтин жүрүшү дагы да өткөзүлмөкчү. Бүгүн Ош шаарында 30 килограмм чамасындагы наркоман заттары күйгүзүлдү. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу наркоман заттарды көзөмөлдөө кызматы тарабынан ар бир квартал сайын өткөзүлүп турат. Бул пакеттердин ичинде наша, героин, махерука жана ушул сыяктуу баңгизаттын түрлөрү салынып печатталган. Булар атайын түзүлгөн комиссиянын көзөмөлүндө жок кылынууда. Баңгизатка каршы күрөшүү кызматкерлеринин айтымында бул жылы 159 кылмыш иши ачылып, алардын 15-ине сот тарабынан өкүм чыгарылган. Былтыркыга караганда быйыл 69 кылмыш ишке көбүрөөк результат кылышты балдар. Атак 159 кылмыш иши ачылды быйыл. Ошолордун ичинен азыр биз 15 кылмыш иш боюнча соттон чечим чыккан экен, өкүм. Ошол боюнча азыр жок кылууга келдик.
Анан бул комиссия болсо ар кайсы тармактан түзүлөт, өзүбүздөн түзүлөт. Фестлендин представители бар, азыр Россия Федерациясынан келген, экологиядан бар бизде. Эсиңиздерге салсак, бул кесиптин ээлери 17 август күнү кесиптик майрамын майрамдашат. Ош шаарында балдарга кайрымдуулук акциясы жүрүп жатат. Акция демилгеси журналист Ыдырыс Исаков тарабынан көтөрүлгөн. Негизги максаты аз камсыз болгон үй бүлө балдарына материалдык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Азыр ушул шаардагы мындай колунда бар адамдарды, мындай бир өзүнөн башкаларга мындай бир кайдыгер карабаган адамдарга жолугуп туруп, ошолордон бир акча өндүрүп дегендей каражат өндүрүп, ошолордун каражатты ошол балдарга жумшасак деп атабыз да. Ыдырыс Исаковдун бул жардам иретиндеги акциясын шаардык жаштар комитети колдоого алган. Алар тарабынан шаардагы мекеме ишканалардан көмөктөшүүгө чакырылган. Биз даярбыз улутташканга. Өзүбүздүн ошол биздин иштешкен өнөктөш ишкана мекеме ишканалар бар. Ошол эгерде чогуу көтөрсөк, биз мен ойлойм жакшы эле бир жыйынтыкка жетишебиз да. Кайрымдуулук акциясынын алгачкы күнү эле шаардык кеңештин депутаттары тарабынан колдоолор келе баштады. Атап айтканда, Шайлообек Атазов алгачкылардан болуп, 10 баланын китеп кабын алып берүүгө жардам кылган. Мен дагы шаардын депутат катары 10 балага ушул сумкаларын жардам берейин. Рахмат, чоң рахмат. Өтө жакшы болот эле алар. Себеби алар биздин келечегибиз. Ушудан азыр бүгүн 10ду салыштырып берсеңиз, ушудан алып кетебиз. Акциянын уюштуруучулары сатып алган 10 китеп баштыгын шаардагы жатаканалардын бирине алып барышты. Азыр каттоосу жок, жумушу жок отурган үй бүлөлөрдүн балдарына деп арнап атабыз. Анан андай үй бүлөлөр эми Ош шаарында өтө көп экен. Азыр эми этап менен кылып туруп, ошо баштап сиздерден баштап атабыз. Мындан кийинкисинде эми башка жатаканаларга дагы өтөбүз деген ойдобуз да. Жатакана тургундары болсо, акция уюштуруучуларына ыраазычылык билдирип өтүштү. Уюштуруучулардын айтымында акциянын алгачкы күнү эле 60ка жакын балага китеп баштык алып берүүгө жардам келген. Алардын айтымында, эгерде күнүнө колунда бар адамдар ушундай жардамдарды көрсөтсө, бир жуманын ичинде 600га жакын баланы китеп баштык менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акцияга кайдыгер карабаган жарандар төмөнкү дареге кайрылып, өз салымдарын кошсо болот. 032 22 2 01 76 0778 89 46 00. Зинат Турдубекова, Надырбек Борабаев, Ынтымак. Кандай ийгиликке жете алдыңыз? Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 96 тыйынды түздү. Евро 65 сом 16 тыйын. Россия рублі 1 сом 48 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын. Тажик самонесі 10 сом 27 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 14 августта түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28 градус. Ош областында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус. Нарын областында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Талас областында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Ысык көл областында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус. Чүй областында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Бишкекте 14 августта жаан-чачын ыктымалы аз. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15 градус, күндүз 25-27 градус болот. Ошто 14 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 26-28 градуска чейин ысыйт.